Кандайсыңар менин досторум? Ай, кеч киргени баарыңар эле уйкуңар келип калган го. Кана чыдап тургула. Силерге кызыкпы ушу кантип кеч кирет, күн каяктан чыгат, күн чыкканга чейин ошол күн каякка барып уктайт, үйү барбы деп. Мен дагы ушу таң калып атам. Чын эле, ушу күндүн уясы же үйү каякта болду экен? Ушул жаатында жомок айтып берейин, ошол жомоктон баарыбыз жооп табабыз. Анда жомокту баштайлы. Кана достор, сабагыңарды окуп бүтүп, курсагыңарды тойгусуп, эми уктаган атасыңарбы? Кое тургула достор, уктабай тургула. Уктар алдында адаттагыдай бөбөксенин жомогун көрсөтүүсү. Анан да силерге сонун жомок айтып бергенимен күтүп атам. Силерге азыр Батма Абдухамидова эжеңердин Күндүн уясы деген жомокту айтып беремин. Бак берген чоң ата, небереси Асылбек менен бүгүн да кой козуларын откоскону дөңгө айдап барышты. Аптаптуу күндүн деми бир аз кайтып калган кез болчу. Чоң ата менен неберенин аңгеме дүкөнү абдан эле кызыды. Асылбек 6 жашта. Анын эмне үчүн, каяктан, каяка, кантип деген сыяктуу суроолору эч түгөнбөйт. Чоң атасы да ага жооп бергенден эч тажабайт. Жооп бергенде да ар бир нерсени, окуяны абдан кызыктуу баяндап, сүрөттөп берет. Көкүрөгүнө түшкөн күмүш сакалын, мурутун сылай салмактуу сүйлөгөн чоң атанын ар бир сөзүн Асылбек чоң кишидей маани берип угат. Сезимтал, зирек, анан дагы неберенин көптү көрүп, көптү билүүгө ынтызар жоодур көздөрүн карап отуруп, бак берген карыя айтар сөзүн ого бетер кынаттап, берилүү менен сүйлөп берет. Жакшы бала малсак, жаман бала оюнсак дейт. Кыргыз баласы мал менен боордош өсөт. Малды жакшы баксаң, эт майын, сүт айранын мол берет. Чоң ата мал жандыктар жөнүндө божурап, көпкө сүйлөп берди. Бир кезде, балам, күн кештеп калыптыр. Ааламды жарык кылган улуу күн да уясына батып баратат. Биз да үйүбүзгө кайталы. Койлорду бери имер балам. Асылбек чоң атасынын сөзүн аягына чыгара укпай, адатынча суроо узатты. Чоң ата, күн уясына батып баратат дейсизби? Анын уясы барбы? Ал кай жакта? Чоң ата кыракы, акылман көзүн ирме-бирмеп, алыска көз чаптырып, саамга ойлонду да мындай деди. Уулум, карачы. Тетиги улуу тоолорду, бири-бирине ыкташкан, көк тиреген аска-зоолуу тоолордун арт жагына күн жашынып баратат. Анын үйү ошол жакта. Аяка киши баласынын буту жетпейт. Себеби абдан эле алыс. Жүрү, эми үйгө шашалы балам. Асылбек өз ою менен алек болуп, табышмактуу суроолордун кучагында кала берди. Эмне үчүн? Күндүн уясына киши баласынын буту жетпейт. Кантип эле ошондой болсун? Эмне үчүн? Ушул чоң атам деле көптү билбейт, окшойт. Тигил эле бийик тоолордун арт жагында болсо, ага вертолет же самолет менен учуп барса, болот да. Бул суроолор Асылбектин оюнан такыр чыкпай койду. Кечинде төшөккө жатканда да ушул жөнүндө ойлонуп, башын катыра берди. Эртеси эртең менен чоң атасы турганда эле кошо турду. Чоң энеси тасмал жайып, ысык чайын, нан борсогун, май каймагын ортого жайнатты.
Асылбек чала була курсагын тойгузду да короодогу койлоруна шашыла жөнөдү. Анын азыркы көрүнүшү чоң атасы менен чоң этесин аябай таң калтырды. Чыгып баратып, чоң ата, сиз шашпай чайыңызды ичип чыга бериңиз. Мен койлорду дөңгө жай айдап бара берейин деп койду. Чоң атасы неберенин чоң кишидей сүйлөп, чыгып баратканына жетин албай ыраазы боло, мейли дегенсип баш ийкеп койду. Асылбек кой козуларын айдап короодон бир топ узап баратты. Ичке тал чыбыгын ары бери ойнотуп, бир кезде ат кылып минип алды. Анан уда атын камчыланып, малдарын кечээ күнү чоң атасы көрсөткөн улуу тоо тарапты карай кош-коштоп айдап жөнөдү. Эртең мененки чайын шашпай ичип, чоң ата сыртка чыгып, небересинин малды дөңдөн ары шаша-буша ашырып баратканын көрдү. Ой, Асылбек, токто ошол жерге. Малды кактатып, ак көпкө кылып өлтүрөсүң. Токто дейм. Чоң атасынын кыйкырганын Асылбек уккан жок. Тек гана түнү бою жашыл чөптү, жыттуу гүлдөрдү сагынган койлордун улам бир жерге кызыктай кадалып оттоп, жай басканына ичи бышып турду. Ошентсе да акырындап улам алдыга жылып отурушту. Бак берген ата эшегин токуп минип, кыдыңдап жеткенче бир топ убакыт өттү. Малдар бийик тоону өрдөп калганда гана араң кууп жетти. Ойго чумуп бараткан Асылбек чоң атасынын үнүн жакындан укканда гана уйкусунан ойгонгонсуп чочуп кетти. Эй бала, бул эмнең сенин? Малды күйүктүрүп кайда айдап баратасың? Эмне эле бүгүн эртелеп туруп шашкалактайт десе? Ой бала. Мына достор, бүгүнкү жомокту ушул жерден токтото турайын. Анткени силердин уктаганга убактыңар келиптир. Менин таргылмышыгымдын да уйкусу келди. Анда жомоктун уландысын кийинки көрсөтүүдө айтып беремин. Азыр болсо силер ойлонуп тургула. Чоң атасы небересине эмне деп айтат болду экен? Анын бардыгын силер түшүңөрдөн көрсөңөр болот. Жакшы түш көрүш үчүн эрте жатыш керек. Кана, силер барып уктай бергиле. Көрүшкөнчө.